Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem men özü negizi bul dünyögө körkөm мүнөздөрдү эң жогорку деңгээлге жеткирип көтөрүш үчүн жиберилген пайгамбармын dedi. Окуган намазыбыздан алына турган сабак, азыр бүгүн жумага келдиңиз. Bir ayda 4 жолу жумага келип атасыз. Bir күндө 5 убакыт намаз окуйсуз. Кээ бирлер 6 убакыт окуйт. Тахажжуд менен, кээ бирлер 7 убакыт окуйт. Ишрак менен. Окуган намазыбыздан алына турган сабак эң негизгиси булчуңдардын чыгуусу шарт эмес. Муну жердин жоор болуп кетиши да шарт эмес. Окуган намазыбыздан алына турган эң асыл сабак ал айдеп акылыбызды оңдош. Ушул эле. Туткан орозобуздан алына турган асыл сабак айдеп акылыбызды оңдошубуз керек. Берген зекетибизден алына турган асыл сабак алдагы акылыбызды оңдошубуз керек. Хажга, умрага баргандагы алына турган сабак ал жерден да адеп акылыбызды оңдошубуз керек. Бардык ибадаттын эң ортоңку точка, десятка, эң ортоң точкасы адеп акылакты оңдойт. Эгерде окуган намазыбыздан оңол албасак, окуган намазыбыз аркылуу акылыбызды оңдой албасак, анда бул жыгылып туруу жөн эле спорттук көнүгүү деп эсептелет. Туткан орозобуздан акылыбызды оңдой албасак, дагы деле тамеки чегип, дагы деле нас чегип, тилденип, сөгүнүп, жалган айтып, ушак айтып, гыйбат кыла берсек, ал орозо эмес, ал жөн гана арыктоо үчүн жасалган диета. Хажга, умрага баргандагы ибадатыбыздан, хаж, умра деген ибадаттан акылыбызды оңдой албасак, демек анда биз жөн эле саякат кылдык. Жер кездик, көчө бастык, бийик тамдарга карадык, курсагыбызды тойгоздук, жаттык, турдук, уктадык, эс алдык, жейдик, иштик, кайттык. Ибадаттардын бүт баарынын бир эле максаты акылыбызды оңдош.